мен кыргызстандыкмын. Адамдык касиеттин кулу болуп, эл керени жараар эмгек жасайын. Мына ушул уранды жашоодо туу тутуп, агартуу айдыгында албан эмгек жаратып, жаш экенине карабай, кесиптештеринин, студенттеринин, окуучулардын арасында кадыр баркыт алган, эң башкысы мекенине ак кызмат кылган жаш окутуучу, эл агартуунун мыктысы Кыялбек Акматов бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы. Саламатсыздарбы? Акматов Кыялбек Камытович туулган жылы 1983 жыл. Билими жогорку Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетинин кыргыз тили жана адабияты, журналистика адистигин 2005 жылы артыкчылык диплому менен аяктаган. Сыйлыктары: Улуттук тил комиссиясы тарабынан өткөрүлгөн үлгүлүү мугалим 2005 республикалык кароо сынагынын жеңүүчүсү. 2006 жылы билим берүүнүн мыктысы төш белгисинин ээси. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын ардак грамотасы. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын 1-чи даражадагы диплому. Учурда Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу, Ош шаарындагы номер 18 мектеп гимназиясынын мугалими, билим жарчысы гезитинин башкы редактору. Үй бүлөлүү, бир уул, эки кыздын атасы. Саламатсызбы? Сизди бекеринен жашообузга жарык берип, жан дүйнөбүзгө азыктандырып турган китеп дүйнөсүнө маек курганыбыз жокпуз. Албетте сиз дагы дал ушул китептерди окуп, билим алып, азык алып дегенде, эми ошол алган билимиңизди башкаларга тең бөлүшүп, алар менен кошо теңтайлашып келе жатасыз. Биринчи жолу колуңузга алган китебиңиз кайсы эле? Эң алгачкы колума алган китебим ошол мектепте окуп жүргөн мезгилде ошол Чыңгыз Айтматовдун Бугане жомогун ошол түстүү сүрөттөрү менен чыккан. Мына ошону эң алгач колума алып окуган китебим. Сизге өзгөчө дем берип, ушул жашооңузду, көз карашыңызды өзгөрткөн китеп же болбосо чыгарма? Бир топ эле чыгармалар негизги жашоомдо жол таап берген чыгармалар деп айтсам болот. Акыркы окуган чыгармаларымдан Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда романы. Мына ошол китебин окуп, мына ошодон бир руханий азык, анан чыныгы бир турмуштук тажрыйбаларды ала алдым. Бүгүн биз 21-кылымда маалымат доорунда жашап жатабыз. Демек, ошол доордо ким көп маалыматка ээ болсо, ал алдыда жүрөт деген принцип бар. Сиз маалыматтарды көбүнчө кайсы булактардан аласыз? Эң негизинен ошол маалыматтарды мен газета, журналдардан, телевидениеден, радиодон, анан интернет булактарынан. Улуу муундар азыркы жаштар китеп окушпайт, же болбосо азыркы жаштар жалкоо деп айтып калышат да. Ошол сөздөрдү айтып наалып кетишет. Сизге буга болгон пикириңиз, жеке көз карашыңыз кандай? Бул көз караш менимче туура эле. Бүгүнкү күндө жаштар китепке канчалык маани бербей калышты. Себеби бүт эле ошол интернет булактарына көбүрөөк ыктап бараткандай. Анан электрондук китептердин баардык варианттары ошо электрондук формага салынгандыктан мына ошого көбүрөөк ыктап жатышат. Бул ыкчам анан тез деп ойлошот, бирок баары бир эң негизгиси китептен окуган, китепти көргөн, ал башка маселе да. Мен буга кошулам. Жаштар китеп окубай жатышат. Ошол жаштардын китеп окубай калышы бул азыркы жаңы технологияга өнүгүп калышыбы, же болбосо жалкоолук урусубу? Бул китеп окубай калышы жаңы технологиянын өнүгүшү деп айта албайм. Бул ошол жаштардын китеп окууга болгон кызыгуусунун жоктугу. Миң технология өнүккөн күндө дагы баары бир ал китептин өзүнүн орду башка да. Балдар, силер билесиңер, дайыма биз айтабыз, класс жетекчиңер айткан, мектепке сотка көтөрүп келгенге болбойт. Анан эми ата-энеңер силерди издеп турам, кабар алып турам деп сотко алып келген болсо, эмне кылыш керек? Сот мектепке келгенден кийин мобилдик телефонду өчүрүш керек. Мектеп сабак учурунда агентке келгенге, сабак учурунда музыка окуганга болбойт. Ал силерге тоскоол болот, Сиз ошол ийгиликке жетүүнү көксөгөн жаштарыбызга кайсыл китепти сунуштар элеңиз? Эми кайсыл жаштар кайсы тармакта ийгиликке жетишет? Эми ар бир тармак боюнча өзүнүн баягы китептери бар, илимий популярдуу эмгектери бар. Ким кайсыл багытка ыктаса, мына ошол багыттагы китептерди окуп,
топтоп жыйнап аны кийинки иш тажрыйбасында турмушунда колдонсо деген тилекти айткым келет. Каарманыбыз шаардагы мектеп гимназияда күн сайын окуучулар арасында болгон көйгөйлөрдү, чырлуу окуялардын алдын алып, алар менен жеке иш жүргүзмөйөн алек. Столдун үстүндө турган 30дан ашуун илимий макалалар, колдонмо адабияттар, китептердин автору Кыялбек Акматовго жигердүү иштермандыгы үчүн бир катар сыйлыктар тапшырылган. А бирок ошол сыйлыктардын ар бирине жетүү үчүн тынымсыз эмгек, чыдамкайлык жана ой толгоп түйшөлгөнү көрүнүп турат. Иш бөлмөсүндө акылмандардын насааттары, ой туюмдары менен жасалгаланган. Окуучулар аларды окуп түздөнүшүп, эсине тутуп алып, анан турмушта эстеп жүрсө деген ниетин билдирет каарманыбыз. Мен кичинекей мезгилимден эле мугалим болгонду санашмын. Мектепте эле окуп жүргөндө эле 7-8 класстарда, баштагыч класстарда айрым эжекелердин ордуна сабакка кирчүмүн. Анан ошол китепке жакын болгон үчүн, анан ата-энем мугалим болгон үчүн, ошол ата-энемдин таасири, ата-энемдин тарбиясы мен ушул мугалим болууга мындай шыктандырды да. Мен өзүмдүн жеке тандоом, жаңылбаганмын, өзүм сүйгөн кесибим. Совет доорунда ошол мектепке барбай же сабакка аткарбай, ташыманы аткарбаган окуучуларды көпчүлүктүн алдында уят кароо жолу менен жазалашчу да. Ал эми азыр демократия жол бербейт деп өз укугун талаша баштады. Айтайын деген, сиз ушул окуучуларды сабакка кызыгуу үчүн кандай ыкмаларды пайдаланасыз? Эми ал совет доору дейт, биз эми акыркы мезгилдерин көрүп калдык да. Ошол мектептен тарбиялык мугалимдерибиз деле бүгүнкү күндө деле бар. Эми демократиялашты, анан окуучу укугун талашып жатат деп эле бир тарбиялоонун башка ыктарын, жолдорун издебейбиз. Бүгүнкү күндө деле ошо уят кароо, ошол классташтардын алдында, анан окуучунун өзү менен жекече сүйлөшүү, окуучуга таасир этүү, бир мугалим өзүнүн таасирдүү иш аракети менен мына ушул ыкмаларды пайдаланып окуучуларга бир талим тарбия берсе болот да. Кыргыз Республикасынын эл мугалими Мамады Байымбетовдун сөзү бар да. Мугалимдик кесип бул сооп жыйноонун, мамилелешүүнүн, бала астында күндө сыноодо туруунун кесиби дейт да. Мугалим башка кесиптерден айырмачылыгы өмүр бою адам продукциясын даярдайт. Башка кесиптин ээлери жаңылса түзөп алышы мүмкүн. Мисалы, набайчы нанын бир-бирин ачытып, күлдөтүп жапса, экинчи жапканда аны кайталабашы мүмкүн. Ал эми биз мугалимдер татыксыз продукция коомго даярдап берсек, аны кайтарып ала албашыбыз мүмкүн да. Ал биздин эң чоң күнөөбүз болуп калышы мүмкүн. Кесиптештеринин терең урматтоосуна, сыйына татыктуу болгон каарманыбыз бүгүнкү күндө өз эмгектенген мектеп гимназиянын алдыңкы педагог экендигин чогуу иштеген кесиптештери да тастыкташат. Кыялбек Акматовдун ийгилиги анын негизги аракетинде деп ойлойм, иштемчилигинде, убакытты туура пайдалана билгенинде, өзүнүн билген нерсесин турмушта туура колдонгонунда. Өзү кичүү болсо дагы өзүнүн аябай жакшы тажрыйбасы менен мугалимдер арасында, окуучулар арасында, ошондой эле ата-энелер арасында чоң авторитетке ээ. 6 айлап айлыга калбай, алса да анысы эч нерсе жарабай, көпчүлүк агартуучулар турмуш тиричиликтин, жетишпестиктин айынан кесибин өзгөртүүгө аргасыз болушкан. Алардын баарын билип, сезип турса да, агартуу иши бул жарыктыктагы эң улуу милдеттин бири экенин тээ жүрөк түпкүрүнөн туйган Кыялбек Акматов бүгүнкү күндө Билим жарысы гезити аркылуу мугалимдик кесиптин кадыр-баркын жогорулатууга, агартуучулардын эмгегин жайылтууга жан аябай жүргөн чагы. Ушул биздин редакция Дал ушул гезитке өздөрүнүн ой-пикир,
каалоо тилектерин, макалаларын жана окутуунун жаңы ыкмаларын бир гана эмгек сиңирген мугалимдер эмес. Болочокто агартуу иши менен алектенчү студенттер да тынымсыз кабарлашып, кызматташат. Алардын баарын иретке салып, бир нукка түшкөн каарманыбыз Кыялбек Акматов. Бир күндө бир канча иш бүтүргөн каарманыбызга сырттан бир чети көз артып, бир чети кубанып, суктанып турдук. Коомдун күзгүсү болгон мына ушундай замандашыбыз кай жерде, кимден тарбия алып, чоңойгонун жакындан таанышуу максатында өзү менен кошо туулган айылына бет алдык. Бир эле учурда мектепте соц педагог, андан кийин жогорку окуу жайларда мугалим да болуп эмгектенип келесиз. Гезиттерге макалалар жарыялап, гезитте редактор кызматы да аркалап келесиз. Убакытты кантип бөлүштүрөсүз? Мектеп, жогорку окуу жай, булар бири-бири менен тыгыз байланышта да. Буларды бири-биринен ажыратып кароо мүмкүн эмес. Себеби университетте теория, мектепте практика бири-бирине айкалышы керек. Мен кайра кээ бир учурда чарчабайм, убактым кенен эле жетет. Себеби мектептин өзүнчө кызыгы бар, университеттин өзүнчө кызыгы бар. Анан гезит макалаларды жарыялап туруу, ошол гезит менен иштөө дагы мен негизги милдетим деп эсептейм да. Себеби өзүмдүн билгенимди, тажрыйбаларымды башка кесиптештерим менен бөлүшүп турушум керек. Алар менен ой бөлүшүшүм керек, алардан көп нерселерди алышым керек. Эң негизгиси мен үчүн кызык да, мектепте иштөө, университетте иштөө. Таштагым келбейт эки тармакты. Убакыт кайра кайрылбай турган нерсе. Сиз сыяктуу эле ушул замандаштарыңыздын кээде тагдырынан нааразы болуп, налып жүргөндөрү да бар. Аларга кандай кеңеш берер элеңиз? Тагдырдын жаралышына кээде адам өзү да себепкер болушу мүмкүн. Адам эми татыктуу жашоого дайыма өз аракеттениш керек, бактылуулукка өзү умтулуш керек деп ойлойм. Анан эми тагдырга налып, жашоодон үмүт үзгөнгө болбойт да. Үмүтсүз шайтан дейт го. Дайыма үмүт менен жашап, дайыма ушул жакшылыкка умтулуш керек деген ойду айтат. Айтматовдун ааламга жол айылдан башталат деген сөзүн азыркы жаштарыбыз шаардан башталат деп өзгөртүп алышкан. Деги эле айылда жашап дагы кандайдыр бир ийгиликке жетишсе болобу? Болот, албетте. Ошол азыр ошо шаарда деп алмаштырып алгандардын баардыгы эле айылдан чыккандар. Айылда чоңоюп, айылдын таза абасы, айылдын таза пейил адамдары, мына ушулар ошол инсандардын ошол даражага жетишине себепкер болгон. Мен таптакыр каршымын мындай шаар менен алмаштырып алганга. Ошол айылдан эле башталат, айылда туруп деле өсүп, ошол жерде деле элдин керегине жараса болот да. Балалыктын бакытка тунуган күндөрүн тайине таятасын колунда өткөргөн Кыялбек мырза азыр да тынымсыз айылга каттап, алардан кабар алып, чыгармачылык жаңы дем, күч жыйнап кетерин айтат. Жума сайын келип турса да, айылдын таза абасы, мөлтүр суусун кадимкидей сагынып, айылдагы атине, бир туугандарына кусалыгы артып, шаштысын алаарын айтат. Агартуучулардын үй бүлөсүндө тарбия көргөндүктөнбү, илимге болгон кызыгуусу ушунчалык күчтүү экендигин аны менен маектешкенде байкадык. Уулунун ийгилигине жетине албаган атасы азыр да жол көрсөтүп, багыт берип турат. Көбүнчө таасир эткени биздин үйдөгү баягы биз топтогон китептер, мен айлык жыйган жокмун, ушул китеп топтодум. Үйдө ошол нерсе чоң таасир этип окшойт экен. Мен барсам иштеп атыптыр, бир өзбек мектепке кирип алып. Анан түшкө чейин мектепте иштейт экен, түштөн кийин окуйт экен. Ортодо 1 эле саат убактысы бар экен. Мен айттым, иштесең койгула. Баягы моочулук заман, баягы мугалимдин айлыгы канча болот эле. Башка баягы балдарым жаш. Онда иштесең айлык барып иште дедим. Мына ушул сууну айландырып жаткан айлампа сымал эле каарманыбыз да турмуштун өйдө ылдый, сыноолору менен айланып, ага туруштук берип, ийгиликке жетсе көппөй, кыйналса чөкпөй келет. Чаң баскан көчөдө ары бери чуркап жүрүп, кантип эле илимдин артынан сая түшүп алганын өзү да байкабай калганын айтат.
эгерде фермер же багбан болуп калсак ошол эле ушул айылымдын суу жүрбөгөн жерлери бар да, ошол жерге суу чыгарып бак кылмакмын да, жаңы токой эмес. Билим берүү министрлиги орну мага сунушталып, Кудай буйруп калса, мен эң биринчи мектепти чоң реформа кылмакмын да, чоң реформа жүргүзмөкмүн. Таптакыр башкача билим берүү системасын түзмөкмүн. Биздин бүгүнкү күндөгү билим берүү системасын кантип жакшы жолго кое алабыз? Кыялбек мырза, сиз бир гана жаштарга эмес, кээ бир улуу агаларыбызга да үлгү болор инсансыз. Сизге окшогон эли жери үчүн күйүп жанган мекен келечегин ойлогон жаштарыбыз көп болсун. Сизге ийгилик. Рахмат. Ар дайым биз жаштар кайсыл жерде жүрбөйлү, кайсыл жерде болбойлу. Ошол айылдан өнгөн, айылдан тарбияланган инсан катары дайыма мекен үчүн кызмат кылууга аракет кылалы, дайыма мекендин татыктуу уулу бололу. Мен кыргызстандыкмын. Жашыңда кылсаң минетти, карыганда көрөсүң дөөлөттү деген эки сап сөзгө элибиз не бир сон асыл кеп кеңештерин айтып келген. Андыктан минет кылалы достор, дөөлөт өзү келер. Ананда ар бирибиздин жүрөгүбүздө мекенибиздин кичинекей сүрөтү жүрсүн. Амандыкта жүздөшөлү.